Кыялымдагы мырза деп Эрлан Кокулов деп айтсам болот. Бегима экөөсүнүн ортосундагы жакшы мамилени дагы, кичине түшүнбөстүк дагы экөөсү эле билебиз, ошого экөөсүн деп чечтегенсиң. Каза болгонго чейин мамилеңиздер үзүлгөн. Эрлан Кокулов бул депутат болгон үчүн ошол нерсени пайдаланып, ошонун арты менен жылдыз болгусу келдиби? Жанды уурдагандан коркпойм мен. 25 жашымда ушул бизнес баштагам. Бир шаржын көргөндө эле сүрдөй берем, анан сөзүмдү жоготуп эле. Эмне үчүн ушуга чейин турмушка чыкпай жүрөсүз? Бүйөгө чыгып эле ким жыргап атыптыр? Аял адамды эле өзү бутка турса болот экен. Баламдын атын ушул Эрлан Кокуловдун атынан койгом. Ушуга окшогон бир 10 мырза болсо Кыргызстандай бат эле өнүгүп кетет эле. Бул нерседен коркпойсузбу жеке жанды уурдагандан? Алып баруучулар тажаттыбы сизди? Негизи эле ушул жаш өткөн сайын мен сизди катаңдап айтпайм. Мен акыркы убактарда ушул кулак мээм жеген суроода качан бүйөгө чыгасың деп бир кафеге кирип посуда мышца иштегем да. Мен могу жагым жакшы келди, ябышкам чыгып калсынчы. Ушундай Милтан мен Биз интервью алабызбы же албайбызбы, Садыр Нуркожоевич? Сиз албайт. Мазалы эттеги келип калды. Негизи ушундай болсо керек. Салам достор, дагы да болсо Солото YouTube каналы сиздер менен бул жолку Жылдыз Тайм рубрикабыздын өзгөчө коногу ырчы Наргиз Айтемирова болмокчу. Өзгөчө жаратылыштын койнунда мыкты маек болмокчу. Андыктан биз менен болуңуздар. Көргөнсө конуштабыз, мына ушундай Солото YouTube каналын сыйлап келип бергениңизге алгач ыраазычылык билдирели. Көрөрмандарыбыз шашабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Солото каналынын жалпы көрөрмандары. Денсаулыкта жакшыбы? Абдан сонун. Бүгүн буюрса тоо койнуна барып жакшы маек курат экенбиз. Ой жеке суукта кыйналбай эле тынч эле отура бер десем болбойбуз. Буга эмне себеп болду жеке? Негизи шаардын ыз учуусунан тажаганда, анан бук болгондо, жан дүйнө кичине кыйналганда ушул тоого келип, эс алган жагат, тоодо деген тоскоол болгон, эч ким жок дегендей. Маек курсак деле жакшы маек болот деген ойдомун. Борборубузда тоскоол болгон нерселер аябай көп аткан окшойт жеке. Акыркы жаңылыктарды угуп, баардыгы беш экен деп келгенбиз. Ал силердин акыркы убактарда мен коркуп баштадым да. Алып баруучулар жаман бекен. Силер мындай күтүлбөгөн жерден сюрприз чыгарып салат экенсиңер, анан бүгүн дагы билбейм, ал кандай болот. Буюрса сиздер кызыккан, биз кызыккан суроолорго жооп алабыз. Анан эчеке мынакей ушул маекке дагы чакырган учурда эмнегедир жүрөк ойгон суроолорду же болбосо өткөн нерселерди кайталабайсыңарбы деп атып келдиңиз да. Алып баруучулар тажаттыбы сизди? Ошондой десем болот. Ошол маек чыккандан кийин мындай аябай ыңгайсыз абалда калдым да. Ал жерде кыялыңыздагы мырза кандай болуш керек деген маанидеги суроого жооп берген болчумун. Аны көртүп, жапыртып бергендер кимдер? Аман эле болбойт. Эң сонун. Дагы да болсо Наргиз эжекебиздин кыялдарындагы мырза кандай, алдыда бизди эмне күтөт, аны буюрса маектин аягына чейин көрсөңүздөр биле аласыздар. Биз маекти улантабыз. Жамгырда айтылган тилектер орундалат дейт. Сонун бир кандай десем, жаратылыштын койнуна келип алдык. Анан кыялдар деп калдык. Кыялыңыздагы мырза дал ушул Эрлан агабыздай элеби, же андан башка да болушу мүмкүнбү? Негизи өткөнкү чуу жаралган видео ушул кыялыңыздагы мырза кандай деген суроого жооп бергем да, анан тамаша иретинде
айтып атып оюмду толук түшүндүргөнгө мүмкүнчүлүк болбой калган. Кыялымдагы мырза деп Эрлан Кокулов деп айтсам болот. Ал мырзанын негизи турган турпатын эмес. Буга чейин элге кылган эмгегин, патриоттуулугун, креативдүү ой жүгүртүүсүн баалаган десем болот да. Мага мындай ушул сыяктуу мырзалар жагат экен. Жакшы. Негизи анын жасаган эмгегин баалайм деп айтып калдыңыз, бирок жашооңузда дал ошондой талаптарга жооп бере турган адам жолуктура алыңызбы? Жашоомдо дал ошондой талаптарга жооп берген мырзаны жолуктурсам, мен ушул убакытка чейин жүрмөк эмесмин да. Мен эми жолуктура атпаймынбы десең. Жакшы. Эже, негизи эле ушул жаш өткөн сайын, мен сизди катаңдап айтпайм. Жаш өткөн сайын адам тандап баштайт дейт, калчап баштайт дейт. Сиздин дагы жашооңузда ушундай нерсе болот атабы? Эмне үчүн ушуга чейин турмушка чыкпай жүрөсүз? Эмне үчүн ушул убакытка чейин турмушка чыкпай жүрөм, айтайынбы? Мен буга чейин окудум, студент болдум, окуу жайды аяктадым, анан мен чармачылыкка аралаштым. Анан мен негизи мындай бир жумушту баштаганда ошонун аягынан чыкмайынча экинчи жумушту баштабайм да. Анан буга чейин максаттарым башка болчу. Ошол чармачылыкта бир өзүмдүн ордумду тапсам экен. Жана ошондой эле чармачылыкта билесиз да, каражат керек. Жакшы чечиш үчүн каражат керек. Анан ошону ойлонуп 25 жашымда ошол бизнес баштагам. Бизнеске келгенден кийин азыр ортодон бир 5-6 жыл убакытты ошол жака арнадым убактымды. Азыр эми кичине өз нугуна түшүп калды. Эми кайрадан чармачылыкка кайтып десем болот. Жакшы. Демек жалаң гана ушул бизнес үй бүлөдөн да мурда карьераны койдуңуз. Анан өзүңүз эңсегендей, каалагандай жыйынтык ала аласызбы ушул тармактан? Бизнес тармагынан. Мен бизнес тармагына деген адам оюн бөлсө, убактысын бөлсө, жан дилин ошол нерсеге арнаса, бардык нерседен жыйынтык тапса болот да жашоодо. Анан бир нерсени баштап аягына чыкпай жүрө берсең, анда өмүр бою эле жашап өткөнчө эле жыйынтык таба албайсың го дейм. Мына кыялыңыздагы мырзаны жогоруда сүрөттөй кеттиңиз, өткөндөгү чыккан берүүдөн кийин үйдөгүлөр ушунчалык сыйынса керек. Кудай ушу Наргиза кетет экен күйөөгө деп. Кетсем мындай ушу ата-энем, мындай жакындарым той берет болуш керек. Чоң Кыргызстанга дүңгүрөт деп. Себеби дегенде ушул менин акыркы убактарда ушул кулак мээм жеген суроо да, качан күйөөгө чыгасың деп. Мен күйөөгө чыгып эле ким жыргап атыптыр деген эле жоопту айтып кутулуп келем да. Бул жерде деген эми күйөөгө чыгыш оңой эле. Жашап кетиш кыйын дегендей. Ар бир адам өзүнүн адамын тапса, анан ошондо бактылуу жашоо куруп кетет деп ойлойм да. Үйдөгүлөр буйруса, Наргиза эжекебиз турмушка чыкса, дүңгүрөтө той берет деп жогоруда баса белгилеп калды. Жашооңузда негизи ушундай адамдар жолуктубу же? Мындай мага турмушка чык, үйлөнөлү деген адамдар. Негизи жашоомдо сүйүүсүн билдирген, сөз айтып жүргөн мырзалар көп эле. Бирок кечеги акыркы берген маектен кийин ошолор эмнегедир жок болуп кетти да. Анан жаш өткөн сайын эжеке, эми азыр андай нерсенин уяты деле жок болуп калбадыбы? Өзүңөн уулу эмес, өзүңөн кичүү балдар көбүрөөк көз артып, сөз айтып калгандарчы? Негизи жашоомдо буга чейин сөз айтып жүргөн, сүйүүсүн билдирген мырзалар көп эле болгон. Анан айтпадымбы жогоруда, мен буга чейин максаттарым башка болгон деп ойлоп жүрсөм, же эми жүрөгүм кичине ойгонмоптур да. Анан азыр ошол жүрөк ойгон барсады. Айтпай эле коеюнчу. Азыр эми эжекебиз бардыгын даяр болуп калган учуру, анан жакында эле Эркесмахан, Казакстандын мыкты ырчыларынын бири, өзүнөн 12 жаш кичүү балага турмушка чыкты. Анан бул деле болсо күйөөгө чыга элек айымдарга жакшы бир жол болду окшойт. Эгерде сизге кичинекей өзүңүздөн жаш балдар сөз айтып жүрсө, канча жаш кичүү болсо турмушка чыгууга даярсыз? Эми буга чейин мен ойлочумун, мен өзүмөн кичүү мырзага күйөөгө чыкпайм го депчи. Өзүмөн кичүү башкача сезилчү да. Анан эми Эркесмахан жол ачып берди эми. Канча жаш? Өзүңүздөн кичине болсо, эми жүрөк тандаса болор элек да. Канча жаш эже? Эми жаш 10 жаш. Жок, бир 5-6 жашка чейин болот. 10 жаш деп айта албайм.
Эми бирок тагдыр буйруктап коет. Анан азыр чоң сүйлөп алып анан 10 жаш кичүүгө чыксам дагы бир күн инсирип берип жүрбөйм. Негизи ошо айтып койгонбузго, жашоомдо азыр эч ким жок болуп, эми издөдөмүн депчи. Бирок мен сиздин Instagram баракчаңыздан, тарыхчаңыздан көргөм. Сиздин бетиңизден карма Беркелет аткан мырзаны. Ал ким эле? Айтың. Силер мындай маекке келем деп негиз буга чейин мындай суроолор болбой эле койсун деген болчумун. Анан Ким эле ал? жок аны айта албайм экен. Анан азыркы учурда чыгармачылык бир аз аксап калганын байкап атабыз эжеке. Жакут Сыдыков агабыз менен биргеликте дуэт аткарып, андан сырткары дагы жеке чыгармалар чыгып турган. Дал ошо Соло медиа порталына байма чыгып турчу, бирок акыркы учурда биз аны көрбөй калдык. Себеп? Бул жерде Жакут Сыдыков байкем экөөбүз ошо алуу дуэт ырдап биргеликте иштешкенбиз 2 жылдай. Анан эми ырдын деле бир убагы болот да. Бирде дүйүңдөйт, анан кайра өчөт дегендей. Андан кийин анан дуэт жаздырган жокпуз, иштешкен жокпуз. Азыркы учурда мындай тойлордо эле иштешип калбасак, анан жеке мисалы чыгармачылыкта жеке өзүнчө эле иштеп келебиз да. Эми меники аксаган чыгармачылык максаты дегениңиз туура эле баамдапсыз. Себеби дегенде ушул жумушка байланыштуу. Чейинки убактымдын баарын ушул бизнеске арнадым дедим. Эми буюрса азыр убактымдын баардыгын ушул чыгармачылыкка арнайын деп турган учуру. Бизнес, эмне бизнесичи? Карап турсак, мурда башка автоунаа айдоочусу, азыр аныңыз да өзгөрүптүр, өзүңүздүн да жашооңуз да чоң өзгөрүү болуп жатыптыр. Наргиза Айтемирова кайсыл жактан каражат табат? Наргиза Айтемирова эл катары эле соода тармагынан каражат табат. Соода тармагында иштейм, мындай айтканда, токтоп айтканда анан кайсыл жер экенин, эмне экенин мындай айтпай эле коеюн. Ал жарнама болуп калат, Жакшы. Бир убакта сиздер кыз брак тобунда мыкты команданы топтоп эмгектенгенсиздер. Ал жакта кандай болду же кантип барып калгансыз? Гүлшайыр Садыбакасованын берген тарбиясы пайдасын тийгизди ошол боюнча? Устаттарды, шакирттер унутпашыбыз керек экенин унутпашыбыз керек. Мен өз кичинекей кезимде эле ушул ырчылыкка кызыкканда, аябайчы ырчы болсом, эми кандай адамдар ырдайт болду экен, кандай адамдар жылдыз болот экен деп анан аябай кыялдангам. Анан ушул кыз бракты ушул биздин айылга концерт коюп келгенде ошол жактан кирип жолугуп сүйлөшкөм. Мен дагы ушул топко кирип ырдасам болобу? Ырчылык аябай кызыгам деп анан Природада жыргатасы. Анан мен топко алынгаммын. Канча жашта элесиз анда? 1-курста болчумун. 18. Анан мен негизи ушул чыгармачылык жакка аралашканыма ата-энем мындай каршы да, колдой бербейт. Азыркыга чейин. Ошол себептен мен мындай бир пайда болуп, бир жок болуп кетип эле жүрөм да. Башка тармакты тандап кетейин десең, баары бир мындай жан дүйнөң ошол жакка тарта берет да. Анан ушул акыркы жылдары, ушул жылдары мындай чечим чыгардым, быйыл өзгөчө бир жакшы дембүш менен иштейин, жакшы чыгармаларды жаратайын деп. Жакшы. Кыз брак тобунда өзгөчө кандай шарттар бар эле? Анан чыгып кетүүңүзгө эмне себеп болду? Кыз брак тобунда мисалы жакшы аякта тарбия өтө күчтүү. Анан мындайча айтканда мындай кыздардын армиясы десем болот да. Ал жакта эртең менен эрте турмай, анан репетиция, анан үйдөгү тамак аштарды жасап, эми турмуш тиричиликке даярдайт да. Сахнага эле эмес, турмуш тиричиликке да даярдап, кыздарды ошол мезгили убакыт сааты келгенде, эгер ар бир кыз өзүнүн бактысын тапса, кармабайт да. Бактысым дедиңиз, сиз да бактыңыз табана кеткенсиз жаганда. Мен мындай турмуш шартка байланыштуу эле топтон кеткенге туура келген. Эми ушул боюнча ырдабайм го деген ой болгон, анан жан дүйнөм кайра ушул жакка тартатып, кайра ушул чыгармачылык жолдо эле жүрөм. Жакшы. Командадан чыккандан кийин, группадан чыккандан кийин бир аз жалгыз адамда кыйналган учурларыңыз болдубу? Мен негизи кыйналган учурум аябай көп болду. Мен Бишкекке шаарына келгенимде ал убакта студент болчумун. Сабактан кийин элдер чургап үйүнө кетсе мен иштечүмүн да. Биринчи менин эң алгачкы мындай айлык маянам десем болот. Ушул шаарга келгенде бир кафеге кирип посудомоечница болуп иштегем да. Андан кийин официант болдум, андан кийин администратор болдум, анан бара мындай иштесе болот экен, адам өзүн ар бир адам, мисалы аял адам деле өзү бутка турса болот экен деген ойго келгем да. Ошол ишеним менен анан
иш десе эле 30га чейин иштеп жүрөтүмүн. Азыр убакыт деле билбей өтүп кетет экен да. Азыр карасам убакыт өттү. Эми Üşüdüңүз окшойт, üşүдүм мен. Жылтар адам болсо üşүгөн да керемет дейт. Жылтар жанагы адам ким экенин эч эле сурап жетише албай атам. Анан кызмактан кеттиңиз. Андан кийин чыгармачылыкка буюрса аттанып жаткан учуруңуз дагы да болсо күчтөнүпчү жок. Эмнегедир азыркы учурда ырчы көп. Анан дагы жандуу үн менен ырдаган ырчылардын заманы болуп атат азырчы Кыргызстанда айрыкча. Бул нерседен коркпойсузбу жеке жандуу ырдагандан? Жандуу ырдагандан коркпойм. Мен негизи буга чейин чыгармачылыктан алыстап кетсем дагы мындай вокалга барып, үнүмдү койдуруп ырдап көрчүмүн да. Мен айтып атпаймынбы, быйылкы жылы ушундай өзгөчө чыгармачылыкка катуу жүрүшүп атам деп. Ырдагандан коркпойм, даярмын. Негизи эле жана айтып калдыңыз, ырчынын саны аябай көбөйүп жатат депчи, бирок ошол ырчылардын көпчүлүгү эле хайптын арты менен жылдыз болуп, катталуучу көбөйтүп, анан эле жаркыратып жылдыз болуп чыга келип атат. Бирок алардын бат жанган от баты жөт эмеспи? Ошондой менен болушу мүмкүн. Бирок сиздин дагы дал ушул жогоруда берген маегиңизден кийин кээ бир ойлоп калышы мүмкүн. Ал Эрлан Кукулов бул депутат болгон үчүн ошол нерсени пайдаланып, ошонун арты менен жылдыз болгусу келдиби? Негизинен мен мындай хайп жаратайын деген оюм болгон эмес. Ал жерде эми жакса жакты деп айттым, анын эмнеси бар экен, мен таң калып атам. Эмнеси жакты? Депутат болгону жактыбы же бою жактыбы же ою жактыбы? Аны депутат болду деп анын статусун карап жактырбайсың го эми. Жактырганда деген анын мындай жогоруда айтып кеткендей эле патриоттуулугун жактырдым. Эми буга чейин мындай кандай десем кыргыз элибизге жакшы эле эмгегин жасады десем болот да. Өзүнүн ошол эмгегинин артында эл колдоп, шайлоодон өтүп, депутат болуп парламентке келди да. Бүт нерсеге өзүнүн күчү менен келди десем болот. Мындай эмгекчилдигин бааладым десем болот. Добушту ушуга берген окшойсуз, Мен добушту көп адамды алып бардым. Демек, баарын ачып таштабайм дагы. Колдогон үчүн ошол жактырганыңызды айттыңыз. Негизи бул мырзаны мен аябай чын жүрөгүмдөн колдойм. Ушуга окшогон бир 10 мырза болсо Кыргызстандай бат эле өнүгүп кетет эле деп ойлойм да. Анан жана депутат болгондон кийин айтып атканым себеп баягы хайп жаратасызбы деп атпайсызбы? Депутат болгонго чейин эле баалап жүрчүмүн бул жигитти. Депутат болгондон кийин андан дагы мындай баалап калдым десем болот да. Буга чейин неге биз кыргыз эли мындайбыз да. Буга чейинки эмгегин баалап эле Несахар долбоорун негиздеп чыкканда баалап эле ой жакшы дейбиз. Анан бир жамандыгы менен Что атабы? Жүрүм чыгып кетти. Айтыңыз, бир жамандыгы менен. Бир жамандыгы менен мындай эл жок. Негизи мындай биз кыргыз эли мындай оома элбиз да. Биринчи мындай жакшы бирөө чыгып келатса же бирөө жакшы иш жасап атса, ошол тарап болобуз дагы. Анан бир любой эле адам жаңылат дегенде, адашат дегенде, анан бир аз мындай адашуу кетирип койсо, анан ошону эле каралап жатып калабыз да. Бул деген мындай болчу деп. Ошол сыңарындай эле бул депутат болгондон кийин деле элдер баягындай болуп калдык да, сындап элечи. Анча-мынча жанагындай ал деле хайп жаратып коет го. Ошол себептен эле айткам. Ошол сиз кичине бияк карап калыптырсызбы? Биякта өтө көп карап кетип атасыз да. Сиз ошо берген интервьюдан кийин байкебиз тараптан кандайдыр бир реакция болдубу же болбосо анын катталуучулары, көрөрмандары тарабынан? Негизи айтып атпаймынбы, ал ошол интервью чыккандан кийин байкебизди негизи бир эле мен эмес, көпчүлүгү эле кыздар жакшы көрөт экен. Ал чоң кыз, ал бир эле сенин кыялың эмес, ал биздин да кыялыбыз дейт. Кээ бири болсо мен деген баламдын атын ушул Эрлан Кукуловдун атынан койгом дейт. Анан кээ бири болсо сен ага тең эмессиң деген ар кандай билдирүүлөр келди. Эми кандай десем, негизи ушул кыргыз кыздарына ушундай патриот мырзалар жагат экен деген чечимге келдим да. Негизи эле мына буюрса өзүңүздүн түгөйүңүздү таап биз сүйүнө турган жаңылыкты бересиз деген ойдобуз. Автоунааданбы же башка жактан көргөн мырзаларды, Анан негизи эле чыгармачылыкта достук жок деп көпчүлүк айтып калышат. Кыз айрыкча кыздардын арасындагы достук жок деп. Буга чейин биз сизди билебиз, маркум Бегимай эжекебиз менен жакын курбулардан болчуңуздар. Аны клипиңизге чейин тартып, бирок
Кудайдын сүйгөн пендеси экен, бирок аны менен каза болгонго чейин мамилеңиздер үзүлгөн. Эми жаткан жери жайлуу болсун, негизи бири-бирибизди мындай таарынышты жазышып, кечиришкенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Эми эртеңки күнү мен өлүп калам же бирөө өтүп кетет бул дүйнөдөн деген кепилдик жок да. Буга чейин жакшы курбулардан болгонбуз, аябай шайыран жүргөн жери өзү күлкү болчу да. Анан ортодо бир кичине түшүнбөстүктөр болуп кеткен. Анан өлгөн адамдын артынан эми мындай болчу, тигиндей болчу деп айтсам дагы туура эмес болуп калат. Жаткан жери жайлуу болсун. Эми Бегим экөөбүздүн ортобуздагы жакшы мамилени дагы, кичине түшүнбөстүк дагы экөөбүз эле билебиз, ошого экөөбүздүн ичибизде калсын. Анда азыркы учурда баласынан кабар алып же болбосо туугандарына барып кабар ала аласызбы? Азыркы учурда ушул Айштан менен атасы менен сүйлөшүп турам. Негизи бул Бегим экөөбүз мамилебиз токтоп калган учурда дагы мен атасы менен көргөн жерде саламат түз аябай жакшы эле сүйлөшчүбүз. Андан кийин дагы азыр акыркы учурларда мындай ден соолугун сурап, жазып, чалып турам да. Кимге эле бардык эле ата энеге оор да баланы жоготуу бул оор нерсе. Анан ошону кичине болсо дагы жоготуусуна кичине мындай жүрөгүн кичине бошотуп дегендей көңүл буруп турайын дегем. Анан буюрса ошо баласына кичине чоңойорсун, каралашам деген ойлорум бар. Жакшы. Буюрса алдыда көптөгөн жаңылыктар күтөт экен. Анан алдыдагы планыңыз 2023 жылы биз сизден эмнени көрө алабыз буюрса? 2023 жыл менден моундай нерсени көрө аласыңар деп азыр бир нерсени айтып алып, анан ал нерсе ишке ашпай калып дагы ыңгайсыз абалда жүрбөйүн. 2023 жылы мен аябай жакшы нерсе күтүп турат, жакшы пландарым бар десем болот. Буюрса август десең. Анан кийин август айында буюрса тойго барабыз, андан кийин Кудай буюрса жеке концерттерге барабыз, Буюрса. Анда биз дагы да болсо маектерди улантабыз, буюрса алдыдагы жаңылыктар менен дагы бөлүшөбүз. Эң башкысы ар бирибиз ден соолукта аман бололу. Чыгармачылык бул тузу оор, киргенден кийин андан эч качан чыга албай каласың. Бул сөзгө кошулсаңыз керек. Кызбырак тобунда сиздерге мындай пайда алып келген жагын биринчи айтып берсеңиз, плюс жана минус жактары. Кызбырак тобунун сизге алып келген плюс жана минус жактары. Эми кызбырак тобунан мен минус зыян тарттым деп айта албайм. Бул жактан мен болгону мындай жакшы жагын алдым десем болот. Гүлшайыржанын бекем тарбиясы, тартиби бул бизди мындай жашоого тарбиялады десем болот. Ал жакта деген мен кызбырак тобуна барганда мен үйдө мен камыр жасап, нан жаап көргөн кыздардан эмес болчумун да. Анан ошол жака барганда эртең менен туруп биринчи ошо эсте калган жерим кыздар дежурство түзөт. Анан бир күн мен, бир күн сен, бир күн тигиндей дегендей ал жакта эми кыз көп жашайт. Анан очередь менен жумуш жасачубуз, анан камыр жасап, анан камыр ачыды, анан тандырга жабыш керек болот да. Эми тандырга жапсам кандай болуп калат, анан жаба албай ал түшүп калып же бир эме болсо дагы мындай ушуну да билбейсиңби деп айтса эмне дейм деп мен аябай мындай аракет кылдым да. Бир уктап аткан кызды чакырсам, кантип ушуну билбейсиң, сенин апаң мындай тарбия бербеди беле деп ал деле мындай бир какты эле. Анан барып, пожалуйста, ушуну бир жардам кылып коюңузчу десем, ал чачын моундай саксайтып жазган эме кылган боюнча, жайылган боюнча турду да, мот эле жатты эле. Эми бою менден кичинекей болчу да. Аябай таң калгам да, эми оңой эле нерсе турбайбы, эмне эле мен сыртта туруп эле коркуп атам депчи. Анан ошонусу карындай бул жакта деген мындай турмушка даярдайт да, бир эле сахнага эле жаркылдатып чыгарып койбойт. Анан сахна артында дагы мындай кичине турмушка даярдайт, мындай түшүктөр бар, эми гастролдо, алыс жолдорго чыккан убактарыбыз болчу. Ал жакта негизинен мындай жалпысынан мындай жакшы күндөрүм өттү десем болот да. Ошол кызбырак тобуна келгенден кийин мен мындай чыгармачылыкка кызыгуум мындан дагы артып, ошо чыгармачылыктагы алгачкы кадамым ушул кызбырак тобунан башталган десем болот. Азыркы учурда дагы Гүлшайыржан менен мамилем жакшы, бирок менде ошол сезим дагы эле калып калган да. Гүлшайыржан көргөндө эле сүрдөй берем, анан сөзүмдү жоготуп эле, анан эже жакшысызбы деген боюнча эле мындай качып элечи. Ошол убакта деле мындай катуу го, тартипке бекем, анан
туура эмес иш кылсаң катуу айтып койчу, анан ошол нерсесин катуу сиңирип алгангабы билбейм, азыркы учурда дагы ушул коркуу сезими бар да. Мен да эжени көргөндө эле бир башкача болуп кетем, бирок учурдан пайдаланып эжеге ыраазычылык билдирем. Себеби азыр бир үйдө бир адамды, мындай бир тууганыңды багыштагы кыйын да, ушул оор да, бир баткырыш кыйын да үйүңө. Ал эжебиз деген канчалаган кыз келет, канчалаган кыз кетет, ошолордун баарын үйүнө баткырып, ошолордун баарын караган эжеге даңк жана дүңк десек болот. Чогуу жашап жаткан учурда, мисалы үчүн Сайкал Садыбакасова, Айжамал Кабыловалар менен дагы чогуу жүрүп калгансыздар дейм, бир эме болупчу. Анан урушуп кеткен учурлар болду беле? Сайкал Садыбакасова менен урушуп кеткен учурлар болду беле? Мен негизи мындай ошол кандай десем, урушуп кеткен учурубуз болгон эмес. Такыр урушкан эмессиз. Мен эч ким менен урушкан эмес. Мен келгем, бир жыл жакшы жүрүп, анан жакшы эле кеткем да. Келип кеткеним жакшы эле тынч болгон эмессиз. Жакшы. Анан азыркы учурдагы азыркы кыз брак тобуна көз карашыңыз. Ал убакта деген кичине жашоо заман дейбизби, башкачараак болчу. Азыркы учурда башкачараак, азыркы жаштар дагы башкача, азыркы жаштардын талабы да башка десем болот. Ошондуктан мындай кыз брак тобунда кыздар сакталбай, кармалбай жатат окшойт. Азыркы учурда негизи жакшырдаган жакшы кыздар бар кыз брак тобунда. Анан буюрса бардык эле нерсе биз ойлогондой болбойт да, убакыт сааты келсе алардын дагы бир кыз бракты кайрадан дүң деп чыккан учур келет болуш керек. Себеби дегенде азыр өзүңүз эле суроо бергендей, жандуу үн менен ыртаганга токтом бекитили деп атпайбы? Ооба. Кыз брак тобунда ар дайым мындай таланттуу кыздарды каалап алышат да. Учуру келсе дагы жылдызы жагат деп деген ойдомун.